Адатта декабрь айын ортолоп ачылып келген туристтик сезон быйыл мынтип эрте ачылып отурат. Кыштын эрте келиши кардын эмтен калың түшүшү кышкы туризм сүйүүчүлөрүн кубантууда. В этом году сезон начался хорошо. Бул жылы сезон жакшы башталды. Кар көп жаап, абдан жакшы болду. 1-2 жолу жаап бизди эркелетти. Өзүңүздөр көргөндөй эс алуучулар көп. Өткөн жылы бул учурда кар жок эселе. Сезон жаңы ачылган менен сырттан келген туристтердин агымы көп байкалбаса да, ички туристтердин келиши көп экени көрүндү. Алар да сезондун эрте ачылышына сүйүнүчтөрүн билдирип өтүштү. Сол абдан жакшы. Быйыл монтип кар эрте жаган үчүн ушинтип элдер сүйүнүп эрте ачылып, жылдага караганда жакшы болуп атат. Анткени кече күндөн дагы кар кече баштаган. Ошон үчүн бүгүн могу жаап, особенно үстү жак, панорама жак өтө сонун болуп калыптыр. Ошого элдин баары сүйүнүп монтип ачылышына келишип, сүйүнүп атышат. Туризм департаментинин жетекчисинин айтымында жергиликтүү туристтердин кышкы туризмге кызыгуусу артып барат. Анын себебин мындай деп түшүндүрдү. Мынакей кышкы туризмде бизде статистика боюнча 80% жергиликтүү эл болуп эсептелинет, 20% бул чет өлкөлүк келген коноктор болуп эсептелинет да. Ошондуктан акыркы мезгилде ушу жергиликтүү калктын кышкы туризмдин, кышкы спортко кызыгуусу бизди аябай кубандырып атат. Бул анткени кышкы туризмдин объектилеринин потенциалы жылдан жылга жогорулуп атат да. Биз айткандай эле жана тоо кластери менен жанагындай чоң дүйнөлүк деңгээлдеги объекттер келип курулушу мүмкүн деген сөз да. Ал эми облус башчысы туризм багыты акырындап алдыга жылып келатканын айтып, дагы да өнүктүрүүгө жолдор каралып жатканын, ал жолдор кайсылар экенин айтып өттү. Көлдүн өнүгүү концепциясында биз ойлоп атабыз, Караколубузда азыр жакшы эл аралык аэропорт болуш керек. Ошо аэропорттун азыр сүйүнчүлөп да кетсем болот. Ошо макросоветтен бизде өттү. Дүйнөлүк банк биздин аэропортубузга, түп келген жолубузга чет өлкөдөн коноктор келишине биздин Тамчы аэропорттун терминалына $80 миллион тегерегин карап жатышат. Бул эмдиги жылы бул проекттердин баары иштеп башташат. Кудай буйрса, ушунун баардыгы ишке ашса, мен ойлойм, ушу кышкы эле дебейин, жыл бойку туризм Караколдун өзүндө болобу, көлдө болобу, бир жаңы чоң азыр бир башталышты алат болуш керек. Ачылыш аземге карата ар кандай мелдештер уюштурулуп, оюн зоок программалары эс алуучуларга тартууланды. Кыргызстанда сезон ноябрдын соңунда башталып, март айынын аягына чейин уланат. Өлкөдө бир нече тоолуу жаа базалары бар. Алардын ирлеринин бири болгон Каракол тоолуу жаа базасы жылына 20 миңдей иштен жана тыштан келген туристтерди кабыл алат. Быйыл сезон эрте башталганы жылдагыдан көбүрөөк туристти күтүп алууга камданып турушат. Асейим Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.